зданияны банкка же арак сата турган дүкөнгө ижарага берсе, жана андан түшкөн акча халалбы же арамбы? Өзү биздин маскапта бул маселе талаш маселе бар. Негизи эле турганда мындай да, талаш маселелерде таквалыкка кеткен жакшы. Зданияны турат, бирөө ушуну банк суд болду. Берип көр деп атат. Жок болсо кичине казино ачам деп атат. Жок болсо ошо арак сатам деп атат. Ошого бербей эле болот. Бирок сиз берип алдыңыз 5 жыл, 10 жыл контракт. Жакшы эле ой менен баштаган. Андан кийин сиз 5 жылдык 1 жылдан кийин бул арак иши баштады. Жалап болуңуз сизге түшкөн бардык атат. Siz başında maksatlı, bagıtlı, aram desege çardan bergen joksa, aram desege gözlögen joksa. Siz Daniyan'a ne verdiniz bana ki metr kvadratı 20 $30 işiyor. Kança olsa da mesela. Al başına jakşı demeyin bana. Aygı da Kuday saklasın, başında ele siz oşundaki bagıtlı alıp basanız, anda tapkanınız alalım. Uçurda da sizge aşıya da gelip ayıptı. Biz bugün de jakşı iş gibi ötken, arak satsan normal yol ötken. Andayga berбек. Эгерде контрактны 5 жыл алды, бир 6 айдан кийинби же 2 айдан кийинби сразу башка жакка өтүп көрө берди, сизге акчаны төлөп атат, сиздики 100% алат. Сиз сөзгөнүн башында булган эмес.